Атамбаев 2011 года. Алмазбек Шаршенович. Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант берем. Алмазбек Атамбаевдин ант берип жогорку кызматка киришкенине дээрлик 6 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкө башчысы кайсыл иштери менен эсте калды? Өлкөдө өзгөрүүлөр кайсыл тармакта кандай нукта жүрдү? Ички тышкы саясаттагы кадамдары, Алмазбек Атамбаев тушундагы экономика, энергетика, социалдык жана маданий тармактагы жетишкендиктер туурасында сөз кылабыз. Апрель революциясынын алдында азыркы стратегиялык өнөктөш Россия менен мамиле кескин начарлап кеткен. Ишенимди кыска мөөнөттө калыбына келтирүү мүмкүн болду. Эксперттер буга чейин белгилеп келгендей, Москванын расмий Бишкекке мамилесинин солгундоосун президент Бакиев Американын базасын чыгарам деп убада берип, андан баш тартканынан башталган. Алмазбек Атамбаев бул мамилени жөнгө салып, эки өлкө кызматташуусун жаңы баскычка чыгара алды. Россия Кыргызстандын 300 миллион доллар тышкы карызын кечти. Дүйнөнүн 32 мамлекети менен дипломатиялык алакалар жолго коюлду. АКШ, Түштүк Корея, Германия, Япония, Израиль өңдүү 15 мамлекетте 22 консулдук ачылды. Негизги өнөктөш жана кызматташтык жолго коюлган ондогон мамлекеттерге ар кыл деңгээлдеги сапарлар жасалып, алардан Алмазбек Атамбаев куру кол кайткан жок. Кай биринде карыздарыбыз кечилсе, кай биринде инфраструктуралык, инвестициялык келишимдер бекемделип жатты. Эми 6 жылдык аралыктын караганда тышкы саясаттын бааны берсек, негизи жакшы баа берсек болот. Себеби Кыргызстандын үнү мындай бир айтканда эми угулуп калды да. Мурда мындай болчу да, экинчи президенттин учурунда биз Кыргызстан, президент самостоятельный игрок стал депчи. Но бирок башка өлкөлөр, Орусия, АКШ мындай бир айткандай скептизм тарабынан карашканда, тушу где-то 2011 жылдан баштап акыркы 6 жылдын караган ичинде негизи Кыргызстандын үнү Кыргызстанга мына жакшы эле мамиле көрсөтүп атышат. Себеби мисалы ФРГнын канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга эле келген расмий сапар менен, башка өлкөлөргө барбай эле Казакстанга да барган жок, Өзбекстанга да барган жок, Тажикстанга, Түркмөнстанга барган жок. Түз эле Кыргызстанга келген, биякта расмий сапар менен алып барып өткүп, анан кайта Германияга кеткен да. Анан жана башка өлкөлөр тарабынан деле кызыкчылар деле жакшы көрсөтүлүп атат. Анан ошо караганда 2013 жылында Кытай кошуналарыбыз Кыргызстан менен мамилени эң жогору сапарга көтөрдү. Бул деген стратегический партнер катары аны биринчи жолу көрсөтүлгөн. Өлкөдөгү өзгөрүүлөргө 2010 июнь кобголаңынан кийинки абалды жакшыртууга аракетке Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза да Кыргызстанга болгон сапарында жогорку баасын берди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул өзүнүн кызыкчылыгын кандай мамлекет болсо да эч качан эч кимге мындай бир чайкоочулук кылганга бербейт деген бир жаңы Кыргызстандын бир кредосу түзүлдү. Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо да бул өзүнүн кызыкчылыгын чоң мамлекеттерге эч качан баягы басымдуулукка берилбейт.
2011-2016 жылдардагы республикалык бюджеттин кирешеси. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматына киришкен 2011 жылы республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 69 миллиард сом болчу. Бул көрсөткүч жыл сайын көтөрүлүп отуруп, 2017 жылдын республикалык бюджетинин киреше бөлүгү дээрлик 127 миллиард сомду түздү. Башкача айтканда, бюджеттин киреше бөлүгү 2017 жылга карата республикалык бюджет тууралуу мыйзамга ылайык акыркы 6 жылда 1,8 эсеге өсмөкчү. Өлкөбүз 2 жыл мурун ЭЭПтин толуккандуу мүчөсү болуп, ири көлөмдүү рынокко ээ болду. КМШ мамлекеттеринде иштеп жүргөн эмгек мигранттарыбыз бир катар жеңилдиктерди алды. Аны менен катар акыркы айларда коңшу Казакстан менен мамиле начарлап, экономикалык маселелерди чечүү максатында түзүлгөн уюм саясий маселелерде тоскоолдуктарды жаратаары маалым болду. Туура, бүгүнкү күнү деле кичине кыргыз-казак чек арасында мисалы талаш тартыш болуп, түшүнбөстүк маселелер болуп атат, бирок ага кыргыз тарап күнөөлүү эмес да, кыргыз өкмөтүнүн түп күнөөсү жок. Ошон үчүн бул коңшу мамлекеттер тарабынан кичине бир кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар жаралып атат. Бирок мен ойлойм, 1-2 айдын ичинде бул деле маселелер чечилет. Буга чейин айтылып келгендей эле, жана да алдыда айтыла турчу жетишкендик энергетикалык көз карандысыздыктын камсыздалышы. 2015 жылы 405 чакырымдыктагы Датка Кемин электр линиясы ишке берилди. Ал чүйдө курулган Кемин жогорку кубаттуу көмөк чордонуна кошулуп, коңшулар аркылуу өтчү электр шакекчесине болгон муктаждык жоюлду. Энергетика тармагындагы жетишкендиктерди Бишкек ТЭЦин модернизациялоо толуктайт. Жылуулук борбору жергиликтүү көмүрдү иштетүүгө ылайыкташтырылып, кубаттуулугу 300 мегаваттка жогорулады. Кыш келердин алдында жаңы жылдын астында өзгөчө эле биздин жарандарыбыз ушул жаңы жылда жылуулук болобу, газ болобу, коңшу мамлекет газды жаап салбайбы деген эле эң чоң бир көйгөйлүү маселелер ушул болчу. Мына бүгүнкү күнү газ маселеси чечилип, азыр өзүңөр билесиңер, кыргыз мамлекети мындайча айтканда газ проблемасы бар деп мындан биз коркпой калдык. Көп жылдар көйгөйлүү, айрым учурда эки өлкө ортосундагы саясий соодалашуунун куралы болуп келген көгүлтүр от маселеси орусиялык Газпром аркылуу чечилди. 2014 жылы түштүк борбор бир нече айлап газсыз калып, көп кабат тургундары тамак ашты короого алып чыгып жасоого аргасыз болгону эсинде болсо керек. Акыркы жылдары Чүй Бишкекте 9 миңдей жашоочу көгүлтүр отко кошулду. Ордо каланын 10 жаңы конушуна газ жеткирүү иштери жүрүүдө. Быйыл жайдан тартып Чүйдүн 5, Ош облусунун бир калк жайгашкан пунктунда жана Бишкектин 7 жаңы конушунда газ бөлүштүрүүчү түтүктөрдү монтаждоо башталды. Мындан сырткары Газпром Кыргызстан балдар үчүн баардык шарттары бар ири спорт комплекстерин куруп берүүдө. Ички дүң өнүмүнүн көлөмү. Ички дүң өнүмүнүн көлөмүнүн орточо жылдык реалдуу өсүшүн 7%дан кем эмес көрсөткүчтө кармап туруу. Мындай тапшырма 2017 жылга чейинки өлкөнү туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясында каралган. 2011-2016 жылдарды карасак, 2013 жылды эске албаганда 7%дык өсүшкө жете алган жок. Анткени менен ички дүң өнүмүнүн өсүү көрсөткүчү дээрлик 5%ды түзүп, позитивдүү динамика сакталды. Ушундай жолдор Кыргызстанды ширетип, бекитет. Акыркы 6 жылда эл аралык маанидеги ири трассаларды курууга, ички жолдорду иретке келтирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. 2013 жылдан тартып Бишкек-Ош альтернативдүү жолунун курулушу жүрүүдө. Чоң мега проектлердин бири бул түндүк түштүк жолу, өзүңөр билгендей. Ал жакта азыр кызуу иштер жүрүп атат. Арал Кызыл Жылдыз деген участок бүткөн. Ал жерде полимер бодурлоо, асфальтобетон быйыл эң биринчи жолу ал жакка базылды. Ошо түндүк түштүк жолунун бардыгында ушундай бодурлоо мастикалык асфальтобетон
төшөлүп атат. Анын жанагы ок коболгон автомашинанын салмактыгы 11,5 тоннага чейин көтөрүлдү. Мынтип айтып койсо болот, бул ЕАСтын өлкөлөрүнүн баягы требованиясына карата туура келген өлчөм да 11,5. Бирок алар 13 чейин чыгып кетти, бирок азыр 11,5 көп эле шериктештик өлкөлөрдө болуп атат. Андан сырткары айтып кете турган нерсе эң эле чоң ошо түндүк түштүк жолундагы салынып аткан туннель болуп эсептелет. Ал туннель Кыргызстанда биринчи жолу салынып атат. Эгерде аны ушу Бишкек-Оштун жолундагы Көлбаев атындагы туннель менен салыштырсак, ал жерде бир эле туннель болсо, тиги жакта 2 туннель салынып, жанында да параллельно атайын кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болуп кетсе, кандайдыр бир авария болуп кетсе, ошо туннелдин ичинде ошол жактагы элдерди эвакуация кылганга ылайыкталып салынып атат да. Бул келечекте Кыргызстан өнүгүштө аябай чоң шарт түзөт да. Чын-чынына келгенде бөлеки жол жок болгондуктан эки жак көп катнаша албай ошондон же Өзбекстан аркылуу же Казакстан аркылуу келип ушинтип кыйналып жүргөндө азыр тиги жолду ачылып калса, тем более алда жанагы эң жакшы жаңы технологиялар менен алтын жанагы асканы тиги Минкуштан ары карай асып тиги Казарманга киргендей кылып салып аткой. Бул өзү келечегинде Кыргызстан үчүн бир аябай чоң кызмат кыла турган тиги багыттагы нерсе болуп атат да. Анан жолдун да бир касиети мынакей көлдү былтыр өзүңөр көрдүңөрбү, көчмөндөрдүн убагында аркы тиги Корумдуга чейин тиги проект боюнча жол кетип атат. Анан көлдү айландыра да ушундай жол болуп калса, туризмдин өнүккөнүнө, анан 2 жылда бир жана көчмөндөрдүн дүйнөлүк бул бренд болуп калды Кыргызстан үчүн. Ошону өткөрүп турганга дагы келечек аябай жакшы нерсе болуп атат да. Баткен облусунда транспорттук көз карансыздыкты камсыздоо үчүн Кулунду Максат, Көкташ Аксай Тамдык, Аксай Рават, Миңбулак Чорго Аксай, Самаркандык Мадыген Даркум жана Айгүлташ Согмент Таян жолдорунун курулушу аяктоодо. Өзгөчө баткендик туугандарыбыз кыйналганы өзүнчө чоң азап болду. Мына биринчиден ошол көптөн бери башталып келип анын аягына чыкпай баягы унаа жолдору салынбай калган, өзүбүздүн жерибизде өзүбүз ары бери бир областтан бир областка, бир айылдан бир айылга мындай кыйноосуз каттай албай калганбыз да. Мына ошол маселелер чечилип, мындайча айтканда автономдуу өзүбүздүн транспорт жолдору салынып, мына бул жагынан биз бүгүн Өзбекстанды да аралабайбыз, Тажикстанды аралабайбыз, алардын анклавдарын аралабайбыз, постторунан өтпөйбүз. Мына өзүбүздүн жакшы жолдорубуз менен эле айылдардын ортосунда мындай карым-катнаш болуп калды. Быйыл 9 ай жыйынтыгы боюнча 505 чакырымдагы транспорттук жолдор коңдолду. Түштүк жакта Ош-Баткен Исфана жолу салынып атат. Андан сырткары өзүңөр билгендей Талас-Тараз Сусамыр жолу салынып атат. Быйыл мына 2017 жылы жакында эле Бишкек-Нарым-Торугарт жолунун проекти бүттү. Ал жерде азыр ошо жолду 1 жылдык мөөнөт деп коет, дефектный период деп коет. То есть 1 жылдын ичинде ал жол эгерде кандайдыр трещина берип, кандайдыр бир усадка туура эмес болуп калса, 1 жылдын ичинде алар өздөрү ошо компания оңдоп берет. Ордо калаада Кытай грантынын эсебинен капиталдык оңдоодон өтчү 49 көчөнүн 36-сында иштер бүткөрүлдү. Ушул эле каражат эсебинен курулчу 6 көпүрөнүн 3-өсү салынып ишке берилди. Кыргызстан боюнча бүт мектептердин баары оңдолуп калат да мектепте. Билим берүү объектилери акыркы 6 жылда авариялык абалдагы мектептерди оңдоо, жаңыларын куруу иштери кескин көбөйдү. 2005-2009 жылдары 127 мектеп курулган болсо, 2010-2017 жылдар аралыгында 383 мектеп курулду. Аны менен бирге быйылкы жылы 70тен ашуун билим берүү объектисинин курулушу соңуна чыкты. Ошондой эле акыркы 7 жылда авариялык мектептерди капиталдык оңдоодон өткөрүү программасы старт алды. Анын алкагында 300гө чукул мектеп толук оңдоодон өттү. Эки миң 10 жылдан бери өлкө боюнча 139 фельдшердик акушердик пункт курулду. Улуттук онкология борборунун 6 негизги жана 6 көмөкчү объектисинде оңдоо иштери бүткөрүлдү. Кыргыз-түрк көп тармактуу ири бейтапканасынын курулушу соңуна чыгууда.
Сауд Арабиясы менен Кыргызстанда биринчи жолу балдаргыдын ооруканасын борбору, нейрохирургиялык борбор. Андан тышкары Кадамжайда, Чоңалайда, Нарында, Сузакта дегендей жакшынакай заманба больницалар бүттү да. Эми мына быйыл эле курулуштардын башталганын карап атсак, Кадамжайдагы больницанын экинчи блогу. Далгастрой деп көп жылдан бери 2001 жылы башталып, эч качан бүтпөгөн чоң Баткен районундагы, Баткен областындагы областтык поликлиника. Ошол эле учурда Жалал-Абадта мындай ыкчам жардам медициналык ыкчам берүү боюнча больницанын курулушу бүгүн 60%га келип атат. Деги эле биздин тармактагы мурдатан эч качан эскилиги жеткен имараттарыбыздын эскилиги жетип, кайра оңдоло берип, каржылоого кыйынчылык көрсөткөн имараттардын бүт баарын оңдоого мүмкүнчүлүк болду. Ошондуктан мен айтат элем, 26 жылдан бери эгемендүүлүктү кайра реформа деп сыр колунун көзү менен көрүп, реалдуу турда сектордо бир өзгөрүштөрдү көрө албай жүргөнүнө мына 6 жылдын ичинде мен ойлоп атам, чоң жетишкендер болду. Муну түздөн түз өлкөдөгү саясаттын гана негизине келди. Мен мына азыр жылда аяктап келатат, айткым келет эле, бул жыл айрыкча биздин саламаттык сактоо тармагындагы инфраструктуранын өзгөрүүдөгү чоң жетишкендиктер болду. Деги эле бир чоң ири больницалар эмес, айылдагы ФАПтардан бери курулуп, арка-аркага тапшырылып атат. Вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был. Алты жылдык каралуудан караганда коррупция маселе тарабынан караганда абдан жогору баа бериш керек болот. Себеби мындай болуп атат да, биринчиден коопсуздук кеңешменин ичинде эле алардын башкарган түрүнө караганда сыяктуу ар бир министрликтин, ар бир мамлекеттин органынын, бажыканын жана башкалардын коррупциялык схемаларды үйрүштүрүлгөн, анан көрсөтүлгөн да кандай жол менен коррупцияга мүмкүнчүлүк чыгат деп. Ошону караганда ошол коррупция схемалары изилдегенден кийин анын негизинде коопсуздук кеңешинин чечими менен мындай жаңы инструкциялар, жаңы эрежелер кабыл алынганда, ошол тарабынан караганда коррупцияга каршы профилактика тарабынан жакшы жумуш көрсөтүлүп калды. Мыйзамдуулукту бекемдөө. Акыркы 5 жылда коррупциялык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 6000ден ашуун кылмыш иши козголгон. Анын басымдуу бөлүгү 5000ден ашыгы прокуратура органдары тарабынан. Мамлекетке келтирилген чыгымдын 8,5 миллиард сомдон ашууну кайтарылган. Бул убакыт аралыгында соттук органдар коррупциялык мүнөздөгү 4000ден ашуун адамга тиешелүү 2800 ишти карашты. Анын ичинде жогорку кеңештин 7 депутаты, 12 сот жана 152 укук коргоо органдары менен башка мамлекеттик орган жетекчилериники. Коррупция менен күрөшүүдө Алмазбек Атамбаевдин убагы дагы көпкө сөз болоору талашсыз. Акыркы 6 жылда аткарган кызматы наам даражасына карабай бир катар өлкөндөргө оор беренелер менен кылмыш иштери козголду. Алсак президенттин өзүнүн аппарат башчысы Данияр Нарымбаев Жогорку кеңештин бир катар депутаттарына коррупция беренелери менен кылмыш иши козголду. Бир катар X жана учурдагы саясатчыларга бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу айыптары тагылды. Эң эле эсте калчусу кечээки санаалашы Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун коррупция беренеси менен соттолушу. Сингапурдагы ошол мурдагы премьер-министр Ли Куан Ю бийликке келип, эң биринчи ушул өлкөнүн экономикасын, өлкөнү оңдоймун дегенде коррупция менен кошо күрөшүү жарыялаган. Ошондо бул дагы ошол өзүнүн тегерегиндеги өзүнүн жолдоштору, партиялаштары, өзү шайлаган министрлерди камаган. Өзүнө каршы чыккан оппозициянын жетекчилерин камаган. Себеби алар бийликке келгенде коррупциялык ишке кирген. Караган эмес бул. Ал тууганыбы, классташыбы, жакыныбы, тең тушубу, бирге баягы илгери оппозицияда жүргөн досубу баарын камаган. Баарын камап аткан бул ишичи.
Ошондо да дүйнө жүзү Ли Куан Юну биринчи мактаган эмес. Ошондо эл аралык уюмдар каршы чыккан Ли Куан Югачы. Мына 10 жыл өтпөй, 15 жыл өтпөй, ошол эле каршы чыккан эл аралык уюмдар, ошол эле каршы чыккан оппозиция, ошол эле эл айрым, ар бир элдин катмарлары бар да. Ошолор эле кайра эле бүгүн шапалак кол чаап атпайбы? Ли Куан Юнду бүгүн дүйнө жүзү көтөрүп атат. Ошон үчүн баягы мындайча айтканда бул киши баягы албетте ал коррупцияга малынгандан кийин сен ал доссуңбу, туугансыңбы, оппозицияга карабаш керек. Мыйзамдан да жок оппозиция коррупционер болсун, же дос коррупционер болсун, же партиялашың коррупционер болсун, ал кечиримдүү болот деген мыйзамда ал Кыргызстан эмес, эл аралык дүйнөдүн мыйзамында да жок. Коррупцияга малыныңбы, аны жазалайт. Аны мыйзам негизинде жазалаш керек, сот жазалайт. Күчөргөндөрдүн үйлөрүн ачып атам. Менден кийинкилер дагы ушул жолду улантсын деп. Алмазбек Шаршенович ушу президент болуп жаңы эле келгенден баштап тарыхка өзгөчө көңүл бурду. Унутпагыла, биз башка элбиз, байыркы элбиз. Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 рет өткөрүлдү. Эксперттер бул оюндар көчмөндөр маданиятын дүйнө жүзүнө даңазалап эле тим болбостон, кайсыл бир деңгээлде өлкө калкынын мекенчилдик, өз мамлекети менен сыймыктануу сезимдерин ойготууга себеп болгонун белгилешет. Аны менен катар өлкөдөгү маданий жайлар, тарых музейи оңдоп түзөтүүдөн өткөрүлдү. Акыркы 5-6 жылдын ичинде абдан чоң көңүл маданиятка бөлүндү. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын ичинде көптөгөн иш-чаралар, көптөгөн событиялар, көптөгөн фестивалдар, маданий иш-чаралар өттү. Андан тышкары мынакей акыркы 5-6 жылдын ичинде көптөгөн маданий объектилер реконструкциядан өтүп атат. Жакында эле мына тарых музейинин бүткөнү калды реконструкциясы. Андан тышкары опера балеттин реконструкциясы азыркы учурда бүткөрүлдү. Биздин областтык маданий үйлөр, райондук маданий үйлөр кандай бир деңгээлде реконструкциядан өтүп атат. Андан тышкары мына жакында эле Талас шаарында Талас областынын эң чоң маданий үйүнүн ачылышы болду. Үркүндүн 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Атабейит мемориалдык комплексинде бир кылым мурун каргашалуу окуяда каза болгон ата-бабалардын элесине арналып атайын эстелик тургузулду. Ага Орусия жетекчиси Владимир Путин да келип гүл чамбар коюп таазим этти. Ушул улуттук боштондук көтөрүлүштү мурда бир мааракелерин же болбосо аны ушул сөз кылууда мурдакы мамлекет башчылары ар дайым тайсалдап, коркуп, Москва эмне дейт деп келишкен. Ал эми ошонун 100 жылдыгын өткөрөр мезгилде дагы атайын Москвадан өткөрбөй эле койгулачы. Бул эки элдин ортосунда бир мындай бир мамилеге таасирин тийгизип койбосун деп эң жогорку баскычтагы жетекчилер кайрылганына карабастан бул тарых, элдин тарыхын биз эстебегенде, ал океаны биз ушундай көтөрбөгөндө анда биз кайсы тарыхты көтөрүп чыгабыз деп туруп, ага болбостон мына ошол 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына арнап 2 жолу жарлыгын чыгарды. Ошол жарлыктын негизинде мына бизде Бишкекте буга чейин ушул көрүнүктүү эстелиги жок болчу. Атабейитке ошол 1916-жылга арнап атайын мемориал эстелигин тургузуп, анын ачылышын өткөрүп, андан кийин ал жерге ушул Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин өзү келип, гүл чамбар коюп, таазим этип ушинтип кеткени бул дипломатиялык улуу жеңиш десек дагы болот. Тарыхка жасалган улуу таазим этүү десек болот. Мына ушул жагынан дагы өзгөчөлөндү. Мына быйылкы жылы, өткөн жылы 2016 жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялады эле. Ошол өткөн жылы
тарых жана маданият жылында өтө көп ушу тарыхка байланыштуу иш-чаралар аябай көп өттү. Көптөгөн эмгектер жарык көрдү. Буга чейин мына тарыхчылар архивтерде иштей албай калдык элек, архивтерге иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Мындан сырткары эксперттер байкагандай кызматын тапшырып кетип жаткан Алмазбек Атамбаев бир караганда ашыкча эмоционалдуу көрүнгөн билдирүүлөрү менен эсте калды. Акыркы эле мисал чек арадагы текшерүүлөрдү күчөтүп, жасалма тоскоолдуктарды жаратканда коңшу Казакстан бийлигинин дарегине айткан сындары. Мен деле ушинтип ойлочумун. Ушул сөздү айтпай эле койсо, ушуну бекер айтып койду деп. Бирок ойлонуп көрсөм, биз баягы президенттер отуруп, бетме-бет өзүнчө узкий круг болуп, жабык эшиктин артында көп эле ШОС, ОДКБ, СНГ, Евразес, ЕАЭС деңгээлинде көп сүйлөшүшөт да, ошондо бир топ, мен билем да, өзүм да катышып жүргөн бир топ кайчы пикирлер болот. Сеники меникинге чейин барышат. Мындайча айтканда баягы мындай саясий талаш тартыш аябай катуу болот да. Ал жерде эмоцияны, ошол жерде эмоцияны көрбөгөндө кишилер таң калат да. Ал жерде ар бир президенттин эмоциясы ошол жерде көрүнөт да. Ошон үчүн ошол жерде президенттердин эмоциясы менен анан бул жерде бул кишинин эмоциясын асман менен жерди салыштырууга болбойт. Анан ошонун уландуусубу деп ойлоп атам да. Себеби ошол жерде бир топ маселелер чечилбей, талаш тартыш болуп, ошол жерде бир топ сүйлөшүүлөр болот. Анан макулдашылат. Бирок кийин келгенде эле 3 айда, 4 ай, 5 жыл жүрүп чечилбей калганда албетте эмоция калтырып кетесиң. Өткөндө ушундай сүйлөштүк элек деп. Албетте президент баарын айта албайт. Баарын айта албай, бирок момундай бир нерсени айтып коет. Анан эмне үчүн айтты дейт. Бирок бул сөздүн төркүнү мындан тетиги 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болгон чатактын уландысы. Ошону туура түшүш керек. Ошол кезекте мындан 2 жыл мурун, 1 жыл, 3 жыл мурун Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын талаш тарыш болуп, жакалашканга чейин барып туруп, анан ошондо макул деп туруп, моуну эми жазайлык деп коюп туруп, 2-3 жылды жазабай калса албетте ар бир адамдын эмоциясы чыдабайт. Мына мен ойлойм, мына ошол жагын караш керек. Анан бүгүнкү күнү эле мына бүгүн ушинтип сүйлөп койду деп мындай баа берүүгө болбойт. Себеби эми анын баарын айта албайбыз. Бирок албетте биз түшүнө билишибиз керек да. Мындайча айтканда акылыбызды терең мындай калчап туруп, анан ушул жагын түшүнүш керек. Ошондо чыгып кетет. Бул көп эле жеке биздин президент эмес, башка мамлекеттердин президенттери ушундай эмоционалдуу бир айтканда, ошондо ойлош керек, сөздүн төркүнү качан? Бул маселенин бир аягы качан, тамыры кайда деп. Башкысы президент жогорку кызматта туруу мөөнөтүн узартууга азгырылбай, таза шайлоо өткөрүп, өз убагында кызматын мыйзамдуу жол менен өткөрүп берип жатканы белгиленет. Ошол эле учурда президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык башкаруу убагына баа берүү али эрте.